Assalamu alaikum туугандар. Кыргызда bir макал бар. Жаманга эш айткыча камчы менен 5 тарт дейт да. Анан дагы bir макал бар. Балтыр бит башка чыгат деген сөз да. Бул эмне деген? Мисалы, эгер сен справедливый болсоң, аябай адилеттүү болсоң, кара кылды какчарган адилеттүү болсоң, башкалар мисалы сага bir зыян келтирип bir орой мамиле кылып атсачы, аларга чыдап, ой, Аллах Таала сага ыйман хидаят берсин дегендин ордуначы тумушка согуш керек да. Талкалап салыш керек да. Эмне үчүн билесиңби? Себеби деген, эгер сен өзүңдүн территорияңды, өзүңдүн укугуңду коргобосоңчу, сенин укугуңду эч ким коргобойт, короче. Аллах Таала да коргобойт. Ошон үчүнчү, урматтуу мусулмандар, урматтуу туугандар, эгер силердин акыңарды бирөө жеп атса, же бир орой мамиле кылып атса, силерди кемсинтип атса, чыдабагыла, короче. Жана салгылашкыла да. Насмерть салгылашкыла да. Ошон үчүн бул мындай күч теңдикте дейт да, мисалчы. Мына теңдик күчтөн дейт да, уруштан дейт да. Мисалы, эгер сен өзүңдүн укугуңду коргобосоң, өзүң үчүн өзүң жооп берип, өзүңдүн территорияңды, өзүңдүн акыңды коргобосоң, сенин акыңды эч ким коргобойт да, сени эч ким теңиңе албайт бул дүйнөдөчү. Ошондуктан өзүңдүн укугуңду өзүң коргогун, өзүң ар дайым өзүңө уважать эткин. Эмне болбосун? Даже жакын адамдар болсо дагы, же бир алыс адамдар болсо дагы, баары бир өзүңдүн укугуңду коргошуң керек. Сен өзүңдүн укугуңду коргобосоңчу, сага эч ким коргоп бербейт. Өмүр бою кул болуп өтөсүң, көрөчү. Ошондуктан, урматтуу туугандар, башыңарды тике карагыла, тике көтөргүлө. Жашоого тикелей карагыла да. Любой эмне коркунуч болсо дагы тике караш керек да. Коркпош керек, эч нерседен коркпош керек. Өлсөм өлдүм, калсаң калдым, короче. Ошондой жашаш керек да. Өзүңдүн укугуңду өзүң коргобосоң, эч ким сенин укугуңду коргоп бербейт. Ошондой бир тууган. Бул дүйнө деген күрөш, бул дүйнө деген салгылаш. Жашоо деген күрөш өзү. Күрөшүп жашаш керек. Эч качан тайманбаш керек да. Тайманбас болгула. Assalamu alaikum.